Саламатсыздарбы? Биз бул сабагыбызда кызматтык милдеттер тууралуу сүйлөшүүнү улантабыз. Ошону менен бирге жандоочтор тууралуу маалымат алабыз. Лексикалык минимум. Кулактандыруу. Жария. Социалдык тармактар. Интернет булактары. Интервью. Маек. Бөлүм башчы. Мамлекеттик мүлк. Өрт коопсуздугу. Белгиленген мөөнөт. Активдүү катышуу. Берилген тапшырма. Грамматика. Жандоочтор. Атоошторду жөндөмөлөр боюнча башкарып, сүйлөм мүчөлөрүн байланыштыруу үчүн колдонулган кызматчы сөздөр жандоочтор деп аталат. Жандоочтор жөндөмөлөр менен айкалышына карата төмөндөгүчө бөлүнөт. Жөндөмө жандоочтор. Атооч жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочтор менен тууралуу, жөнүндө, аркылуу, боюнча, сайын, сыяктуу, үчүн, бою, бойдон. Мисалы, бош жумуш орду тууралуу кулактандыруу берилди. Барыш жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочтор: караганда, жараша, чейин, дейре, карай, карата. Мисалы, Европага караганда Казакстан бул эле жерде го? Табыш жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочтор: карай, көздөй, карата, катар. Мисалы, ширетүүчү жаңы курулуп жаткан имаратты көздөй жөнөдү. Чыгыш жөндөмөсүн талап кылуучу жандоочтор: көрө, ары, бери, мурун, кийин, соң. Мисалы, сизден кийин Сайра Нурматовна кирсин. Текстке көңүл буруңуздар. Биз бул жумушка берилген кулактандыруу аркылуу кирип калдык. Бош орун тууралуу маалымат социалдык тармактарга жарыяланыптыр. Окуганда дароо эле өмүр таржымалыбызды даярдап, курбум экөөбүз фирмага жөнөдүк. Менден мурун курбум, андан кийин мен интервьюга кирдим. Бактыга жараша экөөбүздү тең жумушка кабыл алышты. Бөлүм башчыбыз биринчи эле күнү кызматтык милдеттерибиз менен тааныштырды. Кызматтык милдеттерин баары эле жакшы билеби? Келгиле сурап көрөлү. Биринчи кырдаал. Саламатсызбы? Сиз кызматтык милдеттериңизди жакшы билесизби? Албетте билемин. Мен мекеменин чарбалык административдик департаментинин башчысымын. Башкы милдетим кызматкерлердин милдеттерин так аткарышын көзөмөлдөө, жумушчу күн тартибин сактоо. Экинчи кырдаал. Саламатсызбы? Кечиресиз. Сиз кызматтык милдеттериңизди жакшы билесизби? Ооба, мен окуу жайдын медайымы болом. Жумушчу күн тартибин сакташым керек. Мекемедеги бардык кызматкерлердин ден соолугунун жакшы болушуна жооптумун. Күндөлүк кызматтык милдеттеримди аткарышым керек. Рахмат, ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.